Метроға түшүп кете болсом аркаман келип кармашты, даже регистрация миграционго сураган жок. Мирлан сизби деди, ооба дедим, ушундай деп туруп телефондон менин сүрөтүмдү көрсөттү, сиз запретте экенсиз деп. Азыр текшерип, может кандайдыр бир ошибка эле болду окшойт, кое беребиз деп апарып, дагы бир сутка кармап, экинчисинде ошо 5 жылга депорт деген эмени койду. 15 күн, 15 сутка ичинде чыгып кеткиле деп берди. Бирок кагазды колуңа берген жок да. Кагазды колубузга берген жок. Биринчисинде штрафтын эле кагазын берди, ушуну 2 жуманын ичинде төлөп койгула деди, болду. А экинчисинде ошол жерде бизге төлөтүп, анан кийин паспортторубузду колубузга берди. Assalamu alaikum, урматтуу Москвада мекендештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле Москва бар туугандар. Бизге көптөгөн жердештерибиз, мекендештерибиз кайрылып, өткөндө WhatsApp'тан да жазып аткан юристтердин, дасыккан юристтердин номерлерин биз берип атканбыз. Ошолордун көбү бизге ыраазычылык билдирип, көптөгөн сообщенияларды калтырыптыр. Көбүнүн иши чечилген, 18-8 боюнча кайрылгандардын көп маселелер чечилгендиги айтылды. Сиздердин суроолоруңуздар боюнча кайрадан эле ошол юристтердин алдындабыз. Себеби биздин дагы бир мекендешибиз 18-8 менен келген экен. Ошонун окуясын сиздерге көрсөтүп, айтып, ошол өзүнүн оозунан угуп кетели. Ассаламу алейкум, друзья. Меня зовут Аралтан Чоянов, и я юрист, специализирующий в области миграционного права. Мы оказываем услуги по обжалованию выдворения, запрета на въезд на территорию Российской Федерации, либо решению о нежелательности пребывания в Российской Федерации. Мы признали виновным по статье 18.8 части 3.1 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации и назначили ему наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации путем самостоятельного контролируемого выезда. Что он сделал? Он подумал, что это выдворение нужно необходимо сделать выезд из Российской Федерации и вновь заехать на территорию России. Вот, приехал, 27 июня ему было это вынесено, он, конечно же, не обжаловал, а наступило в законную силу. То есть у него сейчас имеется запрет на въезд на территорию России сроком на 5 лет. Об этом он не знал, сделал выезд-заезд, приехал, и его вновь остановили сотрудники полиции для проверки документов. Но в ходе проверки документов было установлено, что у него уже в базе МВД стоит запрет, он уже находится в черном списке и 5 лет не может въехать на территорию России. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мен ушу 2016 жылдан бери ушу Россия жергесинде жүрөбүз. Билбейм, буга чейин бардыгы жакшы эле болуп келеткан. Анан 2023 27 июнда мени токтотуп, регистрациям базадан чыкпай калды. Ошонун негизинде мени эмеге апарып, адилге апарып, жана обезьянкасында камап 1 сутка. Бир эле мен эмес, мен менен дагы бир 10-15 тане бир комнатада камап, эртеси сотко апарды. Анан соттон эми биз ойлогонбуз, бизге 5000 эле штраф салат деп. Бизге ошо штрафтын эле кагазын берип, ушуну төлөп койгула болду деген жооп келди. Анан биз аны алып, ал жерден чыгып кеттик. Андан кийин мен ушу регистрация кылдым 3 айга базасы менен. Кийин 2023 12 июнда Кыргызстанга барып келдим. Бардыгы жакшы эле болчу, регистрация таможнядан өткөрдү. Анын эртеси эмеге метрого түшүп кете болсом аркаман келип кармашты, даже регистрация миграционго сураган жок. Мирлан сизби деди, ооба дедим, ушундай деп туруп телефондон менин сүрөтүмдү көрсөттү, сиз запретте экенсиз деп. Азыр текшерип, может кандайдыр бир ошибка эле болду окшойт, кое беребиз деп апарып, дагы 1 сутка кармап, экинчисинде ошо 5 жылга депорт деген эмени койду. 15 күн, 15 сутка ичинде чыгып кеткиле деп берди. Бирок кагазды колуңа берген жок да. Кагазды колубузга берген жок. Биринчисинде штрафтын эле кагазын берди, ушуну 2 жуманын ичинде төлөп койгула деди, болду. А экинчисинде ошол жерде бизге төлөтүп, анан кийин паспортторубузду колубузга берди. Бирок демек сени тутканда сен уже баягы милициялар издеп жүргөн экен. Мирлан сени деп көргөн экен, значит, да, сүрөтүңдөн. Менимче ошондой болгон да. Ошо сүрөттөн ал телефондон мени көрсөттү да, "Мына сизби" деди. Мен ооба дедим. Сразу эле алып кетти. Анан биринчисинде бул жака келип,
мен базамды текшерткенде бул жак айтты 27 июнда сен выдворение болгон экенсиң деп. Мен аны даже билбейт элем. Бул 21-жылдагы окуя. Жок, 2023 июндун 27-си. 23-27. Ооба. Ошондо мен экинчи жолу выдворение болгондо уже билип атам, мен биринчи выдворением бар экенин. Ага чейин мен ойлоп жүргөм, мен 5000 штраф салды, мен болду депчи. Кыргызстанга деле спокойно барып келдим, болду. Анан бул жак менен сүйлөшүп, бул жак мен эмем текшергенде базадан мен уже бул жак айтты мага, сен выдворение кылган экен. Биринчиси, мына ошо экинчи жолу деп. Анан менден ушундай каерде иштейсиң деп сурады. Мен ушуларды алып, азырына документтеримди алып келип бердим. Биринчи выдворенияда мени айткан, типа, сен 2016-дан бери 10-20га чейин трудовой договорлоруң базада бар экен. Сен ошол сактап калды деп судья мага ушундай деген да. Сен ошол нерсе сактап калды деп ошо 5000 штраф салып чыгып кеткен. Ал жерде бир эле мага эмес, мага окшогон ошо 15 табызды алып кирип алып, менимче аларга деле ушундай деген да. Общий сот болгон. Общий сот болгон. Анан биз ошол жерде Тажикстан, Өзбекстан, Кыргызстан бар эле, 3 кыргыз бар элек. Үчөөбүзгө тең ошондой нерсе берген. Эми азыр ойлоп атам, мен эмес, аларга эми ошо выдворение берген болуш керек ошол күнү депчи. Азыр учурда эми ишиңди бул жак карап атат экен да, кандай документтерди чогулттуң? Мисалы, эгерде ушундай ситуацияга адамдар туш болуп калды да, сага азыр учурда кайсы документтерди алып келип, кайсы документтерди чогултуш керек экен учурда? Биринчи очередь мага трудовой договор керек болду. Трудовой договорум мен иштеген жеримен бул жак суранды эле, ошолорду даярдап берип, мен барып алып келдим. Болот деди. Демек сен учурда ошол трудовой договор менен налогторду төлөп турган экенсиң да. Официалдуу ишиң бар экен негизи. Ооба. Түшүндүм. Мен эми основной ушу кухняда иштеген үчүн бул ярмарканы мен официальный эмес деп ойлогом негизичи. Кухнядагы берген трудовой договорум ал базадан чыкпай калды. Жөн эле кагаз карматып болду. Жөн эле кагаз карматып болгон экен. Азыр мени ушул ярмаркам мен мындайча айтканда сактап калды десем болот да. Урматтуу мекендештер, жердештер, дагы бир эскертүү менен кайрылайлы, эскерте кетели туугандар. Номерди экранга коюп койдук, анан көбүнчө жумуш учурунда чалыңыздар. Эгерде номерди албай аткан болсо, WhatsApp'тан жазып койсоңуздар, ошол жумуш учурунда, жумуш күндөрү жооп берет. Сөзсүз бардык суроолоруңуздарга жооп берет. Андыктан иш учурунду пайдаланып ошол маалда чалыңыздар. Ушул маалымат менен сөзсүз бөлүшүп коюңуздар, себеби биздин мекендештердин арасында ушундай окуяларга кабылгандар өтө көп. Колдон келсе лайк басып, колдоп, сиздердин колдооңуздарды күтөбүз, тааныштарга бөлүшүп, группалар менен бөлүшүп койсоңуздар, сиздер деле ошол бирөөдүн Москвада жүрүп ийгиликтүү иштешине себепкер болуп каласыздар. Уважаемые друзья, хотелось бы подытожить и сказать, какие ошибки не нужно совершать и делать при данном, если вам назначили наказание в виде административного выдворения самостоятельного за пределы Российской Федерации. В первую очередь, не нужно делать выезд и заезд. Это вам ничем не поможет. Это только обновится миграционная карта. Буквально через 10 дней с момента вынесения постановления она вступит в законную силу. Почему получается сделать выезд-заезд? Потому что база, она обновляется. Сначала управление МВД вносит в центральную базу данных учета иностранных граждан, после чего эти сведения направляются уже в пограничную службу ФСБ. И это занимает определенное количество времени, иногда месяц, иногда полтора. Поэтому у вас получается въехать. Но это никак не решает проблему. Вам необходимо в этом случае использовать установленные законом способы обжалования. Даже если прошло 10 дней и у вас есть основания для обжалования, можно убрать такой запрет. Демек туугандар, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, өзүңүздөр уктуңуздар. Негизи эле, эгерде сиздер ошондой выдворение боюнча 18.8 статьясы боюнча кандайдыр бир полициянын аркылуу аракети болуп, сиздерди кармап, ошол жерден сиздерге ушундай чечим чыгарган болсо, сөзсүз түрдө биринчи эле границага чыкпай туруп, юристтерге кайрылып, 10 күндүн ичинде ошол обжалование менен кайрылсаңыздар, сиздердин шансыңыздар бар келечекте ушул Россияда калып, эмгектенип, даже черный списокко түшпөй каласыздар. Андыктан дасыккан юристтерге кайрылып, адрестерди коебуз, номерлерди коебуз.
Номерлерге чалсаңыздар, кыздар алып жооп берет. Кыргызча эле кадимкидей проблеманы түшүндүрүп айтсаңыздар болот. Андыктан бөтөн жерде аман болуңуздар. Өзүңүздөргө сак, документке так болуңуздар туугандар. Москвада мекендештер, эгерде такси кызматы, чек ара кызматы керек болсо, Мухиддинге чалыңыздар. Комфортный, жылуу, жумшак алып барып келет. Өздөрү до конца жардам берет, жолдо документиңиздерди өздөрү караштырып берет.